Мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын улуг офицери Талгат Аланов мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Артында 6 баласы келинчеги аза күтүп кала беришти. Жакындарынын айтымында анын жүрөгү кармап ооруканага жетпей көз жумган. 38 жаштагы Талгат Аланов мамлекеттик чек ара кызматындагы коррупциялык иштер жөнүндө айтып чыккан. Анын негизинде сотко чейинки өндүрүш ачылып, айтылгандарды текшерүү үчүн курамына УКМКнын тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлери кошулган. Ыкчам тергөө тобу түзүлөрү айтылган. Ал эми 30 январда Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев подполковник Талгат Алановду кабыл алган. Андан алынган материалдар сотко чейинки өндүрүштөгү материалдар менен жалпылоо үчүн аскер прокуратурасына жөнөтүлгөн. Жакындарынын айтымында Талгат Аланов жакында президенттен үй ала турганын айтып, кубанычында чек жок болуп жаткандыгын белгилешет. Бир тууган агасы Данияр Аланов эч кандай оору менен алып урушпай, кечке жуук температура болгондуктан тез жардам унаасын чакыртып, бирок ооруканага жетпей каза тапты дейт. Кечтеде өзүнө келбей өзүнчө температура көтөрүлүп эле палата болуп калды. Атак жакшы эле жүргөн. Сааттан кечке чейин жакшынан жүрүп, мына 5тен кийин эле ушундай болуп өзүнчө температура көтөрүп эле титиреп калды. Скорыйды чакырдык анан. Скорый чакырсак, скорый где-то bir жарым саатта келди. Келгенден кийин анан Ошко кетип атып, Ошко жетпей эле көз жумду. Кайтып Мадыдан эле качтым да. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын өздүк курамы Алановдордун үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтышаарын билдирди. Көзүндө оту, жүрөгүндө жалыны бар офицер Талгат Алановдун каза болгонуна жалпы кыргыз эли кейип турат. Next TV телеканалынын жалпы жамааты Алановдордун үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат.